Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Мен жакшы көргөн эжелерим кирип калды эфирге. Канымбы эже, жүзүм кан эже, кандайсыздар? Кириңиздер, кошулуңуздар. Бир аз күтөлү дагы. Бүгүнкү марафонубузду баштайбыз. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Кириңиздер да сонун дейт каным эже. Биз дагы сонун, Кудай буйрса. Так, бүгүнкү эфирди сактаганга аракет кылам. Бүгүн биз сиздер менен биздин безложение курсубуз боюнча презентация жасап берем. Ошондой эле суроолоруңуздарга жооп берем. Сонун бар азаматсыңар, күчтүү кыздарсыңар дейт. Рахмат, жүзүм канже. Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Өткөнкү потокко катыша албай калдым дейт. Катыша албагандар аябай көп болуптур. Ошондуктан аябай суранычтар көп болгондугуна байланыштуу биз кайрадан экинчи потокту кабыл алууну баштадык. Бул боюнча азыр сиздерге толук маалымат айтып берем. Анда мен секинден баштай берели. Ооба болот. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн азыр болсо эфирди сактаганга аракет кылам. Ошондуктан сабакты баштай берели. Убакытты үнөмдөйлү. Негизи эле ар бир адам бактылуу болгусу келет. Дени сак болгусу келет. Ийгиликтүү болгусу келет. Ар бир адам эле акча тапкысы келет да. Азыр мисалы ошондой жакшы бир акча табайын деп максат койгондорго аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Максатына тез жетүүсүнө көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Азыр жанагындай санаа иптештирүү жылы деп жарыяланбады эле жанагында 2019 болуш керек. Азыр санаа иптештирүүнүн мындай убакыты болуп атат да. Бардык нерсе санаа ирипке өтүп атат. Ошол сыяктуу эле офлайн жумуштардагы азыр байкасаңыздар бардыгы онлайнга өткөн учуру. Офлайнда мисалы жумуштары бар болсо, азыр ар бир контейнердин дагы өзүнүн онлайн сайттары бар. Ошол сыяктуу эле бул онлайн деген нерсе бизге көп жаңылыктарды алып келди десем болот. Мисалы онлайн аркылуу эле сиз үйдө отуруп акча тапсаңыздар болот да. Биз көбүнчө ошол иштесеңиз, мисалы иш учурунда дагы сөзсүз түрдө мындай тыныгуу учуру болот да. Ошол тыныгуу учурунда Instagram, TikTok көрбөстөн мындай ал жака киргенде жакшы нерселерди алсак да болот. Бирок кээ бир адамдар жөн эле бир аккаунттарды көрүп, ырчыларды көрүп, ушундай пайдасы жок нерселерди да көрүп отура беришет да. Ошонун ордуна сиздер убактыңыздарды пайдалуу өткөрүп, акча киреше тапсаңыздар болот да. Үйдө отургандар үчүн мисалы убакыт кенен аябай жакшы жумуш деп айта алам. Ал эми иш учурунда болгон учурларыңыз бар болсо, ошо тыныгуу учурларында иштесеңиз болот. Буга мисал катары айта кетсем, биздин бир врач эжебиз бар, бош убактында эле өзүнө жаккан бир ишти баскылап эле коет, аны ар 15 минутта сайын ошондой заданияларды аткарып коет. Ошентип отуруп эле жумасына 1000 сом, 2000 сом жөн эле таап коет да. Жөн эле бош эле убакыт учурундачы. Ал эми сизде убакыт кеңири болсо, анда жөн эле тапсаңыз болот деп айта алам да. Бул жакта бизде аябай көп суроолор болуп атат. Безвложение деген эмне? Акча салбай кантип эле интернеттен акча тапсын? Бул алдамчылар.
буга ишенбегиле, бул жактан алдап кетишет же болбосо акча көбөйтөбүз дейт дагы, дайын отун жоготушат деген адамдар аябай көп болуп атат. Себеби туура эле суроо бул. Себеби азыркы учурда мошенниктер аябай көп болуп кетти. Негизи окугула, билим алгыла, анан кийин өз алдынча акчаңарды эч кимге которбой, өзүңөрдүн акчаңарга өзүңөр ээ болуп, өзүңөр башкарып, ошол акчаны өзүңөр тапкыла, үйрөнгүлө келгиле, биз үйрөтөбүз десең, андан адамдар катышат да. Анан Инстаграмга кирсе, ТикТокко кирсе, Телеграмга кирсе, 1000 сомуңу 5000 сом кылып берем, 5000 сомуңу 15000 сом кылып берем десе эле, сурабай акча которушат дагы. Эмне болот? Алар жанагындай артын тазалап, изин жашырып, ушундай специалист болуп калган адамдар, мошенниктерчи, ошолорго туш келип калса, анан кийин акчасын жоготуп келишет да. Бизге көбүнчө ушундай суроолор менен көп кайрылышат. Биз мисалы андай нерседен алыспыз. Мисалы биз акча көбөйтөбүз деп буга чейин эч кимге айткан эмеспиз, айтпайбыз дагы да. Акчаны көбөйтүүнүн жолдору бар. Биз үйрөтөбүз, ошону өзүңөр жасайсыңар, өзүңөр акчаңарды көбөйтөсүңөр деп үйрөтөбүз жолдорунчу. Анан буга чейин мисалы мен кечегинде эле угуп калдым. Тигинин акчасын көбөйтүп берем, бунун акчасын көбөйтүп берем деп ушундай миллион сом ар кимден алып ушундай карызга батып калыптыр да. Ушундай адамдар боюнча комментарий бере кетсем, эч качан мисалы акча көбөйтүп берем дегендерге ишенбеңиздер. Алар өздөрүнүкүн өздөрү көбөйтө берет да. Керек болсочу сидикин көбөйтүп берем деп алдап акчаңызды алып кете турган адамдар алар көбүнчө. Ошондуктан эч качан ушундай интернеттерде акча которууга андай мындай десе алданбаңыздар. Ал жөнүндө изилдеңиздер. Ал адам боюнча изилдеңиздер. Басып өткөн жолун караңыздар. Анан шашпай чечим чыгарыңыздар да. Эми курс боюнча айта турган болсок, биздин курста акча салбайсыздар. Биздин курста 1 сом дагы акча салбай, кошумча каражат табасыздар да. Мындай отуруп эле телефонду кармап эле өзүңүздөргө жаккан, өзүңүздөргө туура келген, өзүңүздөр түшүнө алган сайттарды тандап алып, биз көп сайт жөнөтөбүз жана үйрөтөбүз да. Ошолорду өзүңүзгө жаккан тандап алып, башында 2 же 3 бара-бара көбөйтсөңүздөр да болот. Ошол менен эле алектенип акча тапсаңыздар болот да. Биздин сайтта эң ишенимдүү акчасы чыга турган сайттарды, акчасы чыга турган тиркемелерди даярдап койгонбуз. Биздин без вложения курсубуз деген без вложения аты айтып тургандай эле акча салбайсыздар сайттарга. Анан эмне 1,5 сом сурап атасыңар деген суроолор дагы анча-мынча адамдардан келип атат. Ошолорго жооп берип кое турган болсом, ал биздин акыбыз, кызмат акыбыз мындайча айтканда. Себеби биз сиздерди 1 ай бою окутабыз, нолдон баштап үйрөтөбүз. Күнүнө сабактар өтүлөт. Кайтарым байланыш 100% бар. Анан сабактар тартылган, даярдалган, ошолорду жөнөтүп турабыз. Андан сырткары күнүнө сабак өтүп, суроо жооп кылабыз. Демонстрация экраны аркылуу, эгерде сиздин бир көйгөйүңүз болуп, ал көйгөйүңүздү өзүңүз чече албай атсаңыз, биз көмөктөшүп демонстрация экран жандыруу аркылуу, мисалы сиз экраныңызды жандырасыз, биз көрөбүз, анан кийин көрүп туруп, бул жерде проблема болуп атыптыр деп, ошол проблемаңыздын үстүнөн дагы иштейбиз да. Ошо группа менен өтүлөт. Сабактар негизи 1 ай өтүп беребиз, күнүнө өтүлөт. Анан кийин берки жабык Telegram каналда болот. Ага биз өзүбүз гана кошпосок, башка адамдар кошула албайт. Закрытый аккаунт. Анан кийин окуп атып дароо эле акча таба аласыздар. Мисалы биз бисмилля деп баштаганда эле акча айтып атпаймынбы, акчасы чыккан сайттарды жөнөтөбүз да. Только акчасы чыккан сайттар.
тесттен өткөн 2013 жылдан бери иштеп келе жаткан сайттардан баштап жөнөтүлөт. 2013, 18, 19 жылдан бери işte до сих пор ушул жылга чейин иштеп келе жаткан эң ишенимдүү сайттар үйрөтүлөт. Жана ошондой эле атай тиркемелер бар. Тиркемелерди жөн эле көчүрүп коюп акча таба берсеңиздер болот. Бул жерде суроо берилип атат, окуп атып акча таба алабызбы дейт. Окуп атып акча таба аласыздар. Учурда биздин биринчи потоктон окуу жүргүзүлүп атат, бирок бүт элек да. Бүт элек акча таап атышат уже элечи. Результат болуп атат. Ал жерден биздин сайтта мисалы психология же жанагындай инфо бизнес табуу эмес да, бир акча салып же бал топтоп, бир заказ алып же бир Instagram аккаунт жасоо, коздоо эмес. Биздин сайтта бул жака кирип эле сиздер сразу эле практически болот, баардык сабактар практика жүзүндө болот. Андан кийин кирип эле акча таба баштасаңыздар болот. Кайтарым байланыш бар. Күнүнө сабактар өтүлөт bizde. Күнүнө саат 2-ден 4-кө чейин 2 саат бою сабактар өтүлөт. Суроо жооп да болот, жаңы тема дагы үйрөтүлөт. Бул потокко жазылайын деген, бирок айылда турам, айылда жумуш, бош убактым аз. Алар бүтүп. Ооба, кечинде үйрөнсөңүздөр болот. Айтып атпайм, жабык Telegram каналда сакталат да. Мисалы, WhatsApp'та болгондо, WhatsApp'та жаңы адамдар кошулса, же бир жазуулар жазылса, үстүдөгү нерселер көрүнбөй калат да, жагын киргениндечи. Ал эми Telegram аккаунтта өткөндө аябай жакшы. Үстү биринчи жазышкандан бери үстүгө чыгып кыймылдабай тура берет, алар видеолору менен көрүп иштей берсеңиздер болот. Каалаган учурда кааласаңыздар ошол видеону 1x менен 1,5, 2x менен тездетип угуу жакшы жолдору бар. Бир жарым миң сом мен үчүн чоң эле сумма. Үйдө турам балдар менен бөлүп төлөсөм болот дейт. Бизге кайрылыңыз. Sizge толук маалымат берели бул боюнча. Андан кийин чечим чыгарасыз. Биздин курстун баасы 2000 сом. Бирок ошол 8 март байрамына карата 3-үнө чейин ушундай сон скидка кылып койдук. Сиздерге чоң скидка 1,5 миң сом менен кылып койдук. 1,5 миң сом менен жазылсаңыздар болот. 2 миң сомдун ордуна бул 3 мартка чейин азыр 1,5 миң сом, андан кийин кымбаттайт. Буга чейин биринчи потокто болсо 1300 сом кылганбыз акция кылып, андан кийин 1,5 миңге көтөрүлгөн. 3 күн гана акция кылыпчы. Ошол сыяктуу эле азыркы учурда 1,5 миң сом менен жазылсаңыз бул жакшы баа. Өтө төмөнкү минималдуу бааны койдук. Себеби биз өзүбүз 2019 жылдан бери бул тармакта иштейбиз. Без вложения жаныбыздан 1 сом коротпой акча таап келүүдөбүз. Бунун артынан көп ийгиликтерди жараттык. Мен өзүм эле окутпайм, биздин команда менен окутабыз. Биздин команда менен окутабыз. Аракет кылсаңыздар болот. Мисалы, бир көйнөк алсаңыздар, мындай эле жөнөкөй эле мисал айтайын, бир көйнөк алсаңыздар 1,5-2 миң сомго аласыздар, Анан көйнөктү 1 жыл кийсиздер же 2 жыл, 3 жыл кийишиңиздер мүмкүн. Бирок бул ишти үйрөнүп алсаңыздар, мисалы, акча салбай иштөөнүн жолдорун үйрөнүп алсаңыздар, каалаганча иштей бересиздер да. Бул убактылуу нерсе эмес да. Убактылуу эле бир жыл же 1 ай эле иштеп анан всё деп таштап кое турган нерсе эмес. Жана айтып кеткендей эле биз 2019 баштасак, 2019 жылдан бери ушул тармакта акча таап жакшы жыйынтыктарга жете алдык. Жетип келе жатабыз. Мындан нары дагы ушул жолдор менен эле иштемекчибиз. Себеби карасаңыздар, мисалы
жана мамлекеттик кызматта иштесең деле, мен өзүм мугалиммин. Ал жакта иштесем, мисалы азыркы учурда 12-15 миң сом алмакмын да, и кагаз иштер менен алек болуп, аябай эртеден кечке жанагындай иштеп, айына 12 миң сом же ашып кетсе 15 миң сом аласың да. Ошодон дагы жанагындай газетага, дагы эмнелерге, бир нерселерге деп кемитип алат. Ай сайын 1-2 миңден алат да. Анан ошентип барып отуруп 13 миң сом колуңа алышы мүмкүн. Bir ай бою иштеп. Бул жакта болсо сиз каалаган графикте иштейсиздер. Каалаган жерде, мисалы, үйдөн сыртка чыгыш керек болсо, башка жака барыш керек болсо, ошол жака барып алып деле, кетип атып деле иштей берсеңиз болот да. Отуруп алып, туруп алып, кааласаңыз жатып алып иштесеңиздер болот. Мисалы, бизде ушундай таңыбыз ушул менен атат, күнүбүз ушул менен батат. Жанагындай сериал көрүп, же ырчыларды суктанып, бир нерселер карап отура бергенден пайда жок да. Биз андан көрө ушул сайттарга кирип иштеп, өзүбүз акча таап, көңүлүбүздү көтөрүп, каалаган нерсебизди ошол тапкан акчабызга алып, өзүбүзгө өзүбүз сыйлык берип, балдарыбызга мисалы каалаган нерсесин алып берип, ушундай сонун нерселер жаратсак болот да. Мисалы, жолдошубузду эле карап отура бербей, өзүбүздүн ала турган нерсебизди өзүбүз камсыздап алсак болот. Ушул акчаларды таап элеп ушул жактанчы. Кайтарым байланыш болот. 100% кайтарым байланыш болот. ВК Сервинг, Таргет ушул сыяктуу сайттар эмеспи дейт. Алар дагы бар, и башка сайттар дагы бар. Дагы бир өзгөчөлүк, мисалы, ошол жөнөтүлгөн сайттардан тышкары дагы бир сонун иштер чыгып калат да. Кечегинде жөнөттүк, 400 канча сом бонус берилип аткан сайт болду. Ошол кеч эле берилди, бүгүн уже берилбей калды. Ушундай жаңы чыкты да. Жаңы чыгып анан кийин бонус берип атат, алып алгыла деди, көпчүлүгү алышты. Эми ошонун үстүнө дагы кичине заданияларын аткарып иштешет дагы. 100 сомдой иштешип, уже 500-600 сом кылып чыгарып алса болот да. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр келгенде дагы биз сразу видеолорун тартып же сабак уюштуруп үйрөтүп турабыз да, кошумчачы. Андан сырткары ушундай нерселер кирет бунун ичине. Дароо кармагандар, мисалы, дароо иштеп кетсе болот да. Бул деген сонун мүмкүнчүлүк. Бир кирип, мисалы, 20-30 сайтты таштап коюп, анан кийин болду дебейбиз да. Биз өзүбүз менен мүмкүн болушунча алып жүргөнгө аракет кылабыз. Ушундай шарттарды койгонбуз. Андан сырткары жакшы жыйынтык көрсөткөндөр үчүн дагы биз сыйлыктарды беребиз. Ар 15 күндө бир уюштурулуп турат. Ким эң көп акча тапса, ошолорго 5-6 орунга чейин акчалай сыйлыктарды беребиз. Кайтарым байланыш дайыма болобу дейт. Күнүнө 1 ай бою кайтарым байланыш болот. Күнүнө сабактар өтүлөт сиздерге. 3 мартка чейин брондоп, калганын кийин төлөсө болобу дейт. Болот. 3 мартка чейин брондосоңуздар болот, место брондосоңуздар болот. 10-на чейин калган суммасын которсоңуздар болот. Дагы суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Бир күндө 1 саат ажыратсак канча акча табабыз дейт. Анан ушул боюнча дагы жооп бере кетейин. Мисалы, бул силердин курсуңарга кирсем, канча акча табам мен дейт да, сразу элечи. Бул жагы өзүңүздүн аракетиңизге жараша болот. Мисалы, биз даяр инструкцияларды беребиз, плюс аларды үйрөтүп, жанагындай отидо жанагындай сабактарын дагы кылып беребиз да. Демонстрация экраны аркылуу биздин сабактардын бардыгы практика жүзүндө болот. Бардык копейка төлөнгөн сайттар эмес бизде.
Сиз үчүн балким кыйындыр. Оңой жолдорун издеңиз. Дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Жооп берүүгө даярмын. Акча табам деген адам аракет кылса, табат да акчанычы. Кандай жолдор менен болбосун. Мисалы, 1 сомду акча көрбөгөн адам эч качан бай боло албайт да. Эч качан 1000 сом таба албайт. 1 сомду акча ордуна көрбөгөн адамчы. 1 сомдон дарыя жанагындай булактан куралат дейт го. Булак ошол 1 сомда. А 1000 сом бул ошол сиздин дарыяңыз. Бизде атайын стратегиялар дагы бар, ошол кээ бир сайттардын стратегиялары бар. Көрсөңүздөр, кече сториске чыгардык, биткоин топтоо боюнча. Ошол стратегияларга таянып дагы бат акчаңыздарды көбөйтсөңүздөр болот. Азыркы учурда бизде ушундай чоң скидка болуп атат. 3-мартка чейин 1500 сом менен катталсаңыздар болот. Бул акчаны курс учурунда окуп атып эле актап кетсеңиздер болот. Binance кошелек түшүнбөй мал үйрөтүлөбү дейт. Жок, без вложения курсунда криптовалюта үйрөтүлбөйт. Binance бул биржада, ал криптовалюта курсунда. Ал башка курс. А без вложения акча салбай акча табуу. Тил билбегендерге англисче болсо варианттар бар. Кааласаңыз кыргызчага, кааласаңыз орусчага которуп иштөө жолдору кошо үйрөтүлөт. Биз өзү английский жанагындай башка өлкөнүн сайттарында иштейбиз да. Бардыгы эле орусча, кыргызча эмес. Орустар, кыргыздар аз го сайттары. Биз көбүнчө американский сайттар менен иштешебиз. Кытайский, корейский сайттар менен иштешебиз. Аларды өзүнчө бир система аркылуу кыргызча же орусча кылып иштеп алсак болот да. Өзүбүзгө ыңгай түзүп алсак болот. Биз деле корейский, английский түшүнбөйбүз. Бирок түшүнүү алуу жолу бар. Сиздерге үйрөтүп коебуз аны тез эле. Ошол жол менен иштей бересиздер. Дагы суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Курс канча сом дейт. Курстун баасы 2000 сом. Сиздер үчүн 3-мартка чейин чоң бир скидка кылып койдук. 1500 сом менен жазылсаңыздар болот. Майрамга карата чоң бир скидка кылдык. Жок, башка кээ бир сайттардан Binance Bitcoin кошелектерге чат экен дейт. Анын жолун дагы үйрөтөбүз. Binance эмес, башка бир сонун кошелек бар, ошону үйрөтөбүз сөзсүз түрдө. Себеби кээде криптовалюта менен дагы төлөгөн сайттарда иштеп каласыздар да, ошон үчүн өзүнө тиешелүү кошелек үйрөтүлөт. Ошол менен иштейсиздер. Акча, мисалы, регистрация болуп катталгандан баштап акча чыгарууга чейин үйрөтүлөт да. Бул курстачы. Сабактар сакталат, эфир дагы сакталат. Мисалы, үйдө отургандар үчүн, окуучулар үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк, сонун сайттар, иштер бар. Ошолордо эле үйдөн чыкпастан эле иштей берсеңиздер болот да. Мен кече мисалы бир сыртка чыгып калдым. Бир таанышыма жолугуп калдым, анан кийин эмне кылтасың дейт, үйдө отурам.
үйдө эле отура бересиңби дейт да. Жок, үйдө отуруп иштеймин. Кадимкидей эле башкалар офиске барып иштесе, мен үйдө отуруп иштеймин, үйдө отуруп эле акча табам десем, мен дагы иш издөп жүрөм. Бир жерге ишке барсам, эртең менен 8ден кечки саат 9га чейин экен. И күнүнө 500 сом эле берет экен ошого. И алыс жол, ал жака жол кыра 100 сомдон, барып келишим 100 сом болот, 50 сомдон. И плюс 8де башталса, завтрак ичишиң керек, обед ичишиң керек, полник ичишиң керек, хотя 9га чейин иштеп атканда. И ошого дагы 500 сом эле төлөйт экен да. Эми элестетип көрүңүздөр. Эртеден кечке иштеп 500 сом тапкан жакшыбы? Ошондой иштерде иштеп, мисалы. Же болбосо үйдө отуруп, калааның ичип жеп, жылуу жумшак, балдарыңдын жанында отуруп алып, сайттардан акча таап иштеген жакшыбы? Чечим ар ким өзү чечим кабыл алат да. Мисалы, мен жана айтып кеткендей, немеде мугалим болуп 1 жыл толук иштегем. Анан декретке чыгып, ошо ойдон жанагы ишке барайын деп, анан кийин кайра бул жака берилип, бул жактан акча көп да, интернетте акча көп да. Анан негедир бул жакта каалоом болбоду да, иштейин дегенчи. Андан көрө мен балдарым жанында жылуу жумшак үйдө отуруп алып эле ушундай акча табайын деп чечим чыгарып, бул жактан эле акча табам. Сайттарга катталып, адам катташ керек болобу дейт. Жок, адам каттабай эле иштесеңиздер болот. Реферал сөзсүз эмес. Реферал сөзсүз эмес да. Саартан кечке чейин канча таба аласыз дейт. Канча таба алабыз дейт. Аракетиңизге жараша табасыз. Эртеден кечке чейин отурсаңыз, жакшы эле акча тапсаңыз болот. Эми ошол убакытты да туура пайдаланганыңызга жараша деп айтам да. Себеби эртеден бери отурасыз, бирок иштеке кылбай эле, эч кандай тапшырмаларды аткарбай эле, Instagram карап, же болбосо башка бир нерселер кылып отура берсеңиз, сизге акча бирөө алып келип бербейт. Адам өзүнүн жоопкерчилигин өзү алыш керек да. Мен бүгүн сел коюш керек, максат коюш керек адам өзүнөчү. Мен бүгүн 200 рубль табам. Мен бүгүн 500 рубль табам. Мен бүгүн 1000 рубль табам деп туруп өзүнө сел коюп, ошол максатына жеткенге аракет кылыш керек. И ошону табыш керек. Мен мисалы 2019-жылы жаңы баштаганда күнүнө 100 рубльдан табам деп өзүмө максат коюп элем да. 100 рубль таап туруп, анан кийин все деп отурат элем. Анан кийин бара-бара 200, 300, 500гө көбөйттүм. Аракет кылып, бул жакта чын эле көп акча тапса болот экен деп бара-бара көп акчалар таба баштадым да. Бул нерсе адамдын өзүнүн аракетинен, адамдын өзүнүн жанагындай каалоосунан да көз каранды болот. Эгер сиздин максатыңыз акча табуу болсо, анда сөзсүз түрдө табасыз да. Ал үчүн жанагындай узун жолуңузду кыскарта турчу ушундай курстарга катышышыңыз керек болот. Себеби өз алдынча изилденсеңиз да болот, бирок өз алдынча изилдегенде сизде көп убакыт кетип калышы мүмкүн. Жана ошондой эле сурооңузга жооп алыш үчүн аябай изденишиңиз керек болуп калат. Жаңылышасыз, акча жоготууга дуушар болушуңуз мүмкүн, же акчасы чыкпаган сайттарда эле бекер эле убактыңызды арнай беришиңиз мүмкүн. Ошондуктан даяр курста окуган бул абдан сонун. Бардыгы бир жерде, сурооң бар болсо сразу жооп ала аласың. Курсту окуп атканда дагы ийгиликтүү ошол адам, курс өтүп аткан адамдын ийгилигине дагы караш керек да. Мисалы, бул качантан бери иштейт, кимден жанагындай окуган, же өзүнүн канча жылдык стажы бар, өздөрү чын эле акча табабы, ошого да караш керек да. Изилдениңиздер. Мен Мира Жолдошева жана Дариха Асанова сиздерге сабак өтүп беребиз. Эки эксперт өзүбүз сабак өтүп беребиз, жанагындай менеджерлерге тапшырбайбыз да.
Азыр эми көп курстарды биз да байкаштырып, жанагындай көрөбүз да, окуп көрөбүз. Ошондой да менеджерлер эле окутат да. Анан прямой эфир болгондо бир жумада бир жолу же эки жолу ошол эксперттер өздөрү сабак өтүп берет. Бизде андай эмес, күнүнө бир ай бою эки эксперт өздөрү сабак өтүп берет. Курс окуп атканда эле иштеп акча таба аласыздар. Оюн үйрөтүлөт, оюндун шарттарын айтып берем азыр. Приложениялар менен да иштейбиз ооба. Оюн бул курска карата 5 адам кабыл алабыз. Анын оюндун шарттарын бир пост чыгарам азыр эмес, бүгүн да ошол постко досторуңуздарды чакырсаңыздар болот. Стоп оюну уюштурулуп атат бизде. Жана ошондой эле WhatsApp группаларга таратуу боюнча дагы оюн уюштурабыз. Рандомный кабыл алабыз. Рандом түрүндө аныктап туруп, ошолорго курсту бекер белге беребиз. Кошелёкторду идентификация кылышты үйрөтпөйбүз. Не? Ала бер. Коюп койчу ошоко. Суроолор болсо бериңиздер. Биздин учурда потокто окуп аткандар уже кирешеге чыгышты. Акча таатышат. Биздин курста сөзсүз акча таба аласыздар да. Эгер ошол биз айткан нерселерди жасасаңыздар эле сөзсүз акча таба аласыздар. Биздин курста ошо азыркы учурда окуучулардан тартып пенсия курагына чейин окуп жатышат. Аракет кылып иштеп атышат. Курс 1 ай бою болот. Сабактар чексиз доступ, сабактар өчүрүлбөйт. Каалаган убакта сабактарды көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле ошол сабактарга обновление болуп турат. Жаңы сайттар болсо киргизилип, же болбосо кийинки бир сайт чыкса, ошого дагы акча салып анан катышасың деген нерсе жок. Навруз айчы келип калды. Навруз айчы дагы бизде учурда потокто окуп жатат. Кирешеге чыкты. Без вложения оюндарбы бул дейт. Без вложения акча табуу. Чынында ишенем, 4 жылдан бери байкап келем сизди дейт. Рахмат, Айдарова. Чоң рахмат сизге. Эфир сакталат, Кудайым буйрса. Катып атат дейт. Сиздин интернетиңизден болушу мүмкүн. Эфир сактап коюп көрүп алсаңыз болот. Кандайсыздар? Жакшы, Навруз айчы. Өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Оба, өтө сонун курс экен, акча таба баштадык дейт. Рахмат, Навруз айчы. Каражат таппай жүргөмүн. Эми курс башталса үйрөнөм, иштейм дейт. Курс ошо кабыл алууну баштадык. Скидка болуп атат сиздер үчүн. 3-мартка чейин 1500 сом менен жазылсаңыздар болот. Каалаган убакта иштесеңиздер болот да. Каалаган учурда кирип алып иштесеңиздер болот. Өкүнбөйсүздөр, катталыңыздар дейт. Навруз айчы. Учурда бизде окуп жатат.
мүмкүн болушунча биздин максат ушул адамдарга жардам берүү, адамдардын жанагы акча таап кетүүсүнө жардам берүү. Ар бир адам өзү негизи чындыгында аракет кылса акча таап алат. Ошонун жолун үйрөнүш керек. Акча табуунун жолдору абдан көп. Биздин азыркы учурдагы курстагы акча табуунун жолу бул 1 сом акча салбай онлайндан акча табасыздар. Жөнөкөй бир тапшырмаларды аткаруу менен. Кандай тапшырмалар экен ошол курста үйрөтүлөт. 1500 сом салып, рандомдон утуп калсам кандай болот дейт. Акчаңызды кайтарып беребиз. 1500 сом бул 3 мартка чейин эле болот. Ошондуктан шашылыңыздар, андан кийин баасы көтөрүлөт. Оюн качан ойнотулат? Бул оюн боюнча неме кылабыз? Азыр ойнотулбайт. Оюндун шарттарын чыгаралы. Ошол шарттарын аткаргандар үчүн ойнотулат. Мисалы 8-же, 9-же же 10-же мартта ойнотулушу мүмкүн. Балким 8-inde, билбейм, азыр чечиле элек бул маселе. Шарттарын аткаргандар утуп алса болот. Өткөн немелерде, өткөн потокто мисалы 5 адам оюнду утуп алышкан. 5 адам 1500 сомдук курсту бекер алышып азыр окуп атышат. Жыйынтык көрсөтүп, жакшы результаттарды чыгарып атышат. Ооба, күнүнө 100 сомдон ашык тапса болобу дейт. Болот. Болот, тапсаңыз. Жөн эле таап койсоңуз болот 100 сомдо. Кайтарым байланыш жандуу сабактар болот экен. Мен да ишенген эмесмин. Башка жерде көргөн эмесмин мындай курсту дейт. Рахмат. Бизде кайтарым байланыш 100% болот. Жандуу сабактар күнүнө өтүлөт. Күнүнө Telegram аркылуу өтүп беребиз. Ал жерде сиздин проблемаңызды кошо чечип беребиз. Кайсыл бир сайттан кээ бир адамдар сразу түшүнүп кетпейт да. Бир нерсе эле боло берет да, түшүнүп турат, бирок проблема болуп эле бир кирип кетпей же иши уланып кетпей бир нерсе боло берет да. Ошол такалган жерин бул жерден такалып калыптырсыз деп оңдоп бергенге сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. Үчүнчү мартка чейин 1500 сом менен катталсаңыздар болот, акция болот азыркы учурда. Место брондосоңуз болот, кааласаңыз 3 мартка чейин 1000 сом салып, 8 мартка чейин 500 салсаңыз болот калган акчасын. Да, кимде суроо болсо берсеңиздер болот. Рахмат, сердечкаларды көрүп жатам. Чоң рахмат. Биздин курс боюнча дагы кандай маалыматтарды айтып берейин? Түшүнбөгөн суроолор болсо жазыңыздар. Курста окугандар үчүн жакшы бир мотивация иретинде неме кылып койгонбуз. Оюндар уюштурулуп турат. Жакшы результат көрсөткөндөргө акчалай сыйлыктарды беребиз. Рандомный ойнотобуз. Результат барбы, жокпу ошо курстун ар бир катышуучусуна ошончо ушундай рандомный түрүндө дагы мына эртең 5-күн болот, Кудай буйруса, 5-күнү ошондой оюн ойнотуп акчалай сыйлыктар таратабыз. Жок, 9-10 3-үнө чейин гана 1500 сом болот. Андан кийин баасы жогорулайт. Курстун баасы негизи 2000 сомда, азыр ушундай чоң скидка кылып берип атабыз алгачкы төлөм жүргүзгөндөр үчүн.
акция узарткачы дегендер алдын ала место брондосоңуздар болот. Сабактар Telegram каналда сакталат. Telegram эч качан тез блокко түшпөйт. Сиздин өзүңүздүн основной номериңизге улайсыз, ошо номериңизди кошобуз. Ал блокко түшпөйт. Блокко түшпөгөн жолун үйрөтөбүз биз. Баарыңыздардын келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен 8 мартка сөзсүз түрдө жанагындай белек алып ал, көйнөк алып ал деп жакын туугандарыңыз же жолдошуңуз сөзсүз түрдө акча каражатын бериши мүмкүн. Ошондуктан бул белекти өзүңүзгө арнасаңыз да болот да, бул курсту белек кылыпчы. Курс 13 башталат. Рахмат, бирге болсун дейт. Жана айтып кеткендей эле, мисалы сиз бир буюм алып алсаңыз, же бир көйнөк, же бир буюм, бир нерсе алсаңыз, ал убактылуу нерсе да. Бул эгерде бул курсту сатып алсаңыз, бул курстан сиз андай көйнөктүн далайын кийип коесуз да. Акча таапчы. Азыр мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Максатыңызга тез жетүү үчүн кошумча киреше табуу үчүн ушундай курстарды окуп үйрөнсөңүз жакшы болот. Себеби бул курстардан сиз бат ийгиликке жете аласыз. Бардык нерсе бир жерде жайгашкан. Чачыранды болуп ар жерден издебейсиз. Баштап таштап койбойсуз. Бардыгы бир жерде. Өзүңүздүн наставнигиңиз болот. Суроолоруңуз болсо, дароо берип жооп ала аласыз. Мына ушундай сонун өзгөчөлүктөр бар. Биздин курста товар ал, бал топто, бирөөлөрдө алып кел, жаздыр деген нерсе жок. Мисалы, Тао Бао деген Кытай, Турция чыкпадыбы? Анда кандай акча табасыздар? Анда сөзсүз товар алыш керек го дейм, заказ кылыш керек. Же болбосо ортодон иштеши мүмкүн алар, Таргет менен иштегендер деле, мисалы бир клиент келип, мага таргет кетирип бер десе, ошонун акысын алышы мүмкүн. Анан биздин курста болсо, сиз даяр сайттар менен иштешесиз. Биз сиздерге даяр сайттарды беребиз, американский жана чет өлкөлүк сайттар менен иштешебиз көбүнчө. Ошол сайттарда сиздер жөнөкөй тапшырмаларды аткарып иштейсиздер да. Көбүнчө мисалы подписка болосуздар. Же лайк басасыздар, же бир заданияларды берет, ошолорду аткарасыздар. Бир комментарийлерди берет, мисалы аябай сонун экен ооба деп өздөрү атайын англисче жазып коет, ошону копиялап барып эле кой деген жерине коюп коесуз, ошого акча алышыңыз мүмкүн. Ушундай оңой тапшырмаларды аткарып иштейсиздер. Кубатбековна, ассаламу алейкум. Курсту окуп жатамын. Эч качан өкүнбөйсүңөр, азаматсыңар, Мира Тариха дейт. Чоң рахмат. Жакшы. Рахмат. Ооба, чындыгында биз көбүнчө ошол башкалардын акча таап, результат көрсөтүүсүн каалайбыз. Алар акча таптым, мынча чыгардым десе аябай баладай кубанабыз. Өзүбүз тапкандай болуп. Биз кандай акча тапсак, аларга да ошол акча табуу жолдорун үйрөтөбүз. Жана бул жерде суроо бериптир, силер канча таап алдыңар депчи.
Биз без вложенияда сырткары криптовалюта менен да занимать этебиз, кете ал жактан да иштеп калабыз. Аракет кылса адам мисалы сөзсүз ошол аракетине жыйынтыгын көрө алат да. Максат койсо максатына аракет кылып жете алат. Мен мисалы өзүм жөнүндө айтып бере турган болсом, үйдөмүн, үйдө отурамын. Балдарым садикке жөнөтүп, анан үйдө отуруп алып, иштейм телефондон. Үй жумуштарын кошо кылам, тамакты кошо кылам, кайын журтунда кызматын кылам. Бош убактын ордуна китеп окуйм жана ушундай телефон аркылуу иштейм. Телефон аркылуу иштеп акча таап келем. Биз бунун баардыгын жон терибиз менен сезип, электен өткөрүп, анан курс кылып түзүп чыкканбыз. Сиздерге сунуштап атабыз. Кече эле бир курстан теги бунун курсун окуп, анан сиздерге сунуштап аткан жерибиз жок. Опытыбыз бар бул тармакта. Любой суроо берсеңиздер, сразу жооп бергенге даярбыз. Биз 2019-жылы баштаганбыз, ошол жылдан бери өзүбүз дайыма өнүгүүнүн үстүндө жүрөбүз. Аябай изилденебиз биз дагы, окуйбуз, издейбиз. Биз дагы сиздерге окшоп изилденебиз, окуйбуз. Анан ошол нерсени биз мисалы ар жактан издейбиз да, убакыт кетиребиз. Бир эле суроого көп изилденесиң да, жообун алыш үчүнчү. Сиздерге ушул даяр продукт бир жерде турат да, жообу даяр бир жерде жайгашкан. Ушул эле эң сонун нерсе. Мен мисалы ушундай без вложения иштеген, кайтарым байланыш 100% болгон, отидо үйрөткөн сайтты таппадым буга чейинчи. Болсо мен да окуйт элем. Ооба, туура, силер өзүңөрдүн ийгилигиңерди бөлүшүп жатасыңар, ошону эле үйрөтүп берүүдөсүңөр. Интернеттеги акчаңарды алгыла деп үйрөтүп атасыңар. Билгендер бар, азаматсыңар дейт. Рахмат Жүзүмкан эже. Интернетте негизи акча көп да. Аябай акча көп интернетте. Ошону туура жол менен таап алсаңыздар болот. Ошо дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Кече өзүмө ушундай китеп сатып алдым. Брайан Трейси максимумга жетүү 12 принцип дейт. Аябай сонун китеп экен. Аябай сонун китептер чыгыптыр. Анан аны тандап, буну тандап атып, арраң ушул китептен таап алдым. Баардыгын эле ала бергим келет. Шуну окуп бүтөйүн, анан башка китеп сатып алам. Өзүңүздөрдүн каалаганыңыздарды сатып алганга да сонун мүмкүнчүлүк да. Мисалы жолдошуңуздар иштесе, продуктуга жумшайсың, баскан турганыңа жумшайсың, анан мындай китеп алышым керек эле, косметика алышым керек эле деген нерселер кийинки планга коюлуп кете берет да. Эгерде өзүңүз акча таап, киреше таба баштасаңыз, ушундай каалаган нерсеңиздерди алганга жарайт. Мен 2 жылдан бери окуй албай жүрөт элем. Бул кыздар өтө жакшы үйрөтөт. Баарыңыздарга ийгилик дейт. Рахмат. 2 жылдан бери окуй албай жүрүп, бизди аңдып жүрүп, ушул биринчи потокко кошулуп окуп атат жана результатка чыкты. Куттуктайбыз сизди. Рахмат. 2 жылдан бери, даже 2019-дан бери биз менен бирге жүргөн кыздар бар.
Дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Курс боюнча маалыматтарды айтып бердим сиздерге. Кандай жолдор менен акча табабыз? Бул курста эмнелер үйрөтүлөт сиздер үчүн? Бардыгын айтып бердим. Эгерде азыр жаңыдан кошулуп аткандар бар болсо, эфирди сактаганга аракет кылып коем. Көрүп алсаңыздар болот, башымдан айтып бердим. Так, саат канча болуп калды? 1 саат болуп калыптыр. Кудайым буйрса, эртең дагы сиздер үчүн эфир өтүп берүүгө аракет кылам. Азыр болсо эфирди сактап коеюн. Сак саламатта болуңуздар, аман болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.